Сыйкырдуу нур пайда болот жылдыздан. Ак калпактуу Чыңгыз чыкты кыргыздан. Унутулгус чыгармаларды жаратып, кыргыз элин бүт дүйнөгө тааныткан. Саламатсыздарбы, урматтуу номер 90 кесиптик лицейдин жалпы жамааты жана окуучулар. 12 декабрь адабият күнү. Бул күн Чыңгыз Айтматовдун урматына улуттук адабият күнү катары жарыяланган. Чыңгыз Айтматов биздин аң сезимибизди руханий асылдуулукка сугарып, дүйнөлүк цивилизациянын маданий чөйрөсүн байытууга зор салымын кошкон кыргыздын улуу инсаны. Ал Айтматовдук рух дөөлөт жаратты. Ал ааламдык ойчул экендигин дүйнөгө таанытты. Анын чыгармалары ички рухтун эркиндиги үчүн ар дайым күрөшкө чакырат. Биз дүйнөнү өзгөртөбүз, дүйнө бизди өзгөртөт. Чыңгыз Айтматов өзүнүн улуу чыгармалары менен дүйнөнү өзгөрттү, биздин көз карашыбызды кеңейтти. Чыңгыз Айтматов доордун үнү, доордун чыныгы, анын көркөм дүйнөсү түбөлүктүү. Бул майрам улуттук баалуулуктун күнү, руханий маданияттын майрамы. Мындай чечим кыргыз адабиятынын Чыңгыз Айтматов жана Алыкул Осмонов сыяктуу ири өкүлдөрүн эскерип, улуттук адабиятты сактап, өркүндөтүп жана даңазалоо максатында кабыл алынган. 12 декабрь маркум улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү жана ушул эле күнү залкар акын Алыкул Осмоновдун дүйнө салган күнү. Ашкере айкөлдүгү ташкындаган залкар акындын тус насиби 35 жылга гана өлчөнгөн экен. Ал кыргыз элинин алгачкы жазма акындарынын эң ири өкүлдөрүнүн бири. Бул акыныбыз өзүнүн керемет поэзиясы менен адамдардын жүрөгүнө жашоосунун небир ажайып сулуулугун, кымбаттыгын жеткире алган. Андан тышкары дагы жан дүйнөнү жалбырактай дирилдетип, комоздун кылындай күүгө келтирип, ак жаандай агызып, ыр саптарын төгүп кеткен көптөгөн акын жазуучуларыбыз жүрөгүбүздө сакталат. Биз кыргыз жерин аластоосуз элестете албагандай эле, адабиятыбызды дагы бул залкар акын жазуучуларыбызсыз элестете албайбыз. Кыргыз адабияты бул акын жазуучуларыбызсыз тузу жок аштай сезилет. Адамдын аң сезимин, сүйүнүчүн, кубанычын, жан дүйнөсүн, кайгы күйүтүн, өмүрү менен өлүмдүн узак жашаган улуу адамдай укмуштуудай тактык менен ыр саптарына батырган бул акын жазуучуларыбыз менен сыймыктанабыз. Ар улутка эне тили улукта, ата салты эне наркы бийикта, акыл эсин, үрп адатын, тарыхын ушул тилде экендигин унутпа. Анда эмесе 225 ашпозчу тайпасынын окуучуларынын ыр саптарына көңүлүңүздөрдү бурсак. Улуу эле кыргыз эмес дүйнөнүн, аалам билет кыргызына күйгөнүн. Жарыя айтып махаббаттын дастанын, Жамиланын Даниярды сүйгөнүн. Кылымдарга өчпөс болуп калдыңыз, Сатыбалды Санрабия. Өтүп жатат сиз эскерүү күнүбүз, чексиз эле өзүңүзгө сүйбүз, кыйкырганда бүт ааламга жар салып, аттың арман жетпейт сизге өнүбүз. Эмгек менен көтөрүлгөн баркыңыз, түңгүрөгөн жазуучулук даңкыңыз, окуганда сиз жараткан китепти, жүрөк эргип жазылчу эле жарпыбыз. Туу чокуну багындырып салдыңыз, кыргыз туусун желбиретип салдыңыз, кыргыздарга бир атак жаратып, кылымдарга өчпөс болуп калдыңыз. Ак кеменин каарыдыбы сапары, ак баралар каңшы болуп жатабы? Кетти бизден ааламда жоготабыз, кеткени менен өлбөйт анын атагы. Элмирбек Иманалиев, Чыңгыз өлбөс болсочу. Айтайын сөздүн чындыгын, азалуу болду бул кылым, Манастан кийин кыргызым, мактаныч кылчу Чыңгызын. Айтматов Чыңгыз чаркайган, ак таңыбыз дечү элек, айтылып бүтпөс дүйнөдө, дастаныбыз дечү элек. Ала тоодой ак калпакчын пейили ак, кыргыз элин жер жүзүнө тааныткан. Адамзаттан алга озуп аргачан, Чыңгыз ата заманына даанышман. Аалам салган ойду жазып кагазга, түрк баладары турунуп кубаттаган. Түнкү сугат, кыямат Жамилясын түркүн элдер тамшанып барактаган. Кырда чуркап, кызгалдакты аралап, кол бугалайт гүлдү сүйгөн алиман. Жүрөк сырын Даниярга арнаган, шайыр мүнөз
шаңкылдаган Жамилаң, кайраты бар, мээрим бар Толгонай. Кыргыз эне көтөрүмдүү ушундай, денесинде жаштык эрдик ташкындай. Мекен коргойт Майсалбек жок ачырса, арзусун, махабатын жашыра албай. Агатай деп комуз чертет бегим ай. Чырагым, бул жашоого кеч келдиң ай. Раймалы ырын арнайт өрт жалындай. Энелердин мээримин даңазалап, уулун издейт, зар какшайт Найман эне. Бакыт чачкан Абуталип Зарипа, тактырыңар ушундай тайкып эле. Кыянаттык кылбагын деп адамга, кыянаттык жолун тосуп эскерип, кыргыз барда жанып турган ааламга, Чыңгыз деген жылдыз өчпөйт асманда. Ким кетти? Өңгөгө катардагы кыргыз кетти. Кыргыздын чыган уулу Чыңгыз кетти. Кыргызым деп ааламга нурун жайган, асманда орду толгус жылдыз кетти. Кыргыздын маңдайында жарык кетти. Жазылбай дагы далай тарых кетти. Жазганга үлгүрө албай жанган жылдыз, көп нерсе жарык көрбөй каарып кетти. Дүйнөгө нурун чачып жанып жазды. Көнөрбөс көңүлүнөн алып жазды. Көп чыгарма көгөрткөн калем сабы, кыргыздын тарыхына малып жазды. Чыңгыз Айтматов, ысык көлдү сагынуу. Кыялымда аккуу болуп учуп жүрөм көл үстүндө. Көк асмандын мейкининде балык сымал эркин сүзөм. Алыс кетсем кыса болуп сагынамын салкын төрүн. Алтын көлүм, ысык көлүм, сагындым мен толкун көргөн. Байыркынын бабалардын сөзү калды көл жээгинде. Балалыгым эстен чыкпайт, изим калды көл четинде. Кыялымда учуп барам бийик чокунун үстүнөн. Кылым карып кырлар ашкан, кыргыздын көлү жөкпөсө дейм. Ушуну менен сабагыбыз соңуна келип жетти. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.